Бул үммөттө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтүндө ширк болбойт. Адамдар дагы деле ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтып жүргөндөн кийин бул үммөттө ширк болбойт. Коркпой эле койгула. Бул негизги ширк жанагы чоң буттар болчу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам алардын баарын талкалап жок кылды. Эми андан кийин бул үммөттө ширк деле болбойт деген адамдар бар. Ал эми жанагы аулиялар, солихтердин кабырларына барып, аларды ортомчу кылып суранган бул ширк эмес деген түшүнүктүү адамдар бар. Жана ширктин болушунда да жеңил караган топтор бар, Алла сактасын. Негизги ширк ошол Мекке учурунда эле болгон. Пайгамбар аны жок кылган, андан бери кыйратып деле чоң бир буттарга сыйынып кеткен ширктерди көрбөй делебиз биз деп. Ошондуктан көңүл ток эле жүрө бергиле деп айтышат. Буга жооп мындай шубха. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү бул үммөткө кабар берип эскертип айтып кеткен. Бул үммөт ушул яхудтарды, христиандарды окшошуп кетет экени, ошолорду ээрчип кете турганын кабарлап кеткен. Билебиз, яхудтар менен христиандардын башчылары, кожолору, динди үйрөткөндөрү кандай абалга, коомуна кандай иштер жасады. Но ошолорго окшошуу жана христиандарды, яхудтарды ээрчүүдө бул үммөт кем калбайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухариде келген хадисте айтат: "Тататтабиунна сунана ман кана qaблакум хадвал кудда хатта лау дахалу жухра дуб ладахалтумуху." Силер мурунку коомуңарды ушундай артынан ээрчисиңер, изи менен. Кадимки жана кулач, бармактай кылып ушундай кулач менен, артынан изи менен ээрчисиңер. Керек болсо жана кескелдирик уясына кирсе да кирип көрөсүңөр деген. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, булар ким мурунку коомдорду ээрчүү? Христиандар менен яхудпу?" дегенде, "Ооба, булар болбогондо ким?" деген. Мындайча айтканда, бул үммөт ушул христиандардагы болгон ширктин жолдору, яхудтардагы болгон ширктин түрлөрү, ушуларды ээрчийт. Кийиминде, сөзүндө, адатында, ырым-жырымында, жүрүм-турумда, жашоодо. Бул нерсе мына бүгүн деле көрүп келатабыз ушуңда. Канча деген мусулмандар кабырларга сыйынганы, христиандар өлүктөргө сыйынгандай эле мусулмандардан да ушундойлор пайда болгону, канча деген абалдар. Дагы бир хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам эскерткен: "Кыямат кайым болбойт, качанга чейин менин үммөтүмдө адамдар мушриктерге кошулуп кеткенге чейин" деген. Ошо үммөттөн да адамдар, бир топ чоң адамдар мушриктерге кошулуп кетет. Ширк кылган адамдардын тобуна кирип, ошол ширкти кайтарбай, ошол менен адаттагыдай эле жүрө берет. Керек болсо, бир топ менин үммөтүмдө адамдар жанагындай буттарга сыйынып кетет деген. Эстеликтерге сыйынып кетет деген. Бул Абу Дауд, Ибн Мажада келген хадис. Бул канча деген мусулман болуп динден чыгып кеткендер, жана чоң ширктерге, сыйкырчыларга кирип кеткендер белгилүү мына көрүп эле келатабыз. Анан каяктагы ширк болбойт деген. Кээ бир суфилер жанагындай мазарларга жакындар, аулиялармын, биз мындайбыз, кожобуз дегендер ширкке жеңил карап, үммөттү үйрөнбөй эле койгула, коркпой эле койгула деп элди жеңил кароого чакыргандар бар. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам катуу эскертип атат үммөтүн. Мунун баарын неге чакырат бизге? Биз катуу үйрөнүш керек экен. Өзүң, балдарың, жакындарың билинбей эле кирип кетет бул нерсе. Мунун жаңы жолдору көп, жаңы түрлөрү бар. Жакшылыкты башкадан үмүт кылып, жамандыктан сак болуунун жолдорун издеп, Аллах Тааланын жүрөгүнө байлабай, башка нерсеге ооп кетүү коркунучу көп аябай. Ошон үчүн кылдат жакшы үйрөнүп, жакындарыбызга түшүндүрүп, балдарыбызга, үй бүлөбүзгө жеткиришибиз керек, туугандар.